Эркин Ташмуратов Союз учурундагы тетиктерден жана Германия үлгүсүндөгү унаадан кураштырып, кичи трактор жасап чыкты. Техниканы жүргүзүүгө 1,5 жыл убакыт менен 200 000 сомго жетпеген акча каражаты корогон. Каражаты көп эле нерсени сатып алдык. 150 000 сом төгөрөгү кетти. Мен баштагандан ушу бүгүнкү күнгө чейинки убакытка 1,5 жыл болду да. Айыл чарба техникасын жасоого айылдаштары да кол кабыш кылган. Анткени чоң тракторлор аз аянттагы жерлерди айдоого ыңгайсыз. Кыргызстан эгемендүүлүктү алгандан кийин жер үлүшү бөлүнүп, дыйкандарга бардыгыга биздин айылдагы элдердин дыйкан чарбалардын мүчөлөрүнүн жерлеринин бардыгы аянттары, жер аянттары өлчөлүү 5-10 соттуктан болгонуга байланыштуу айыл чарбасына ушундай кичине техникалар абдан керек болуп калды. Мен жасап, булардын айткандарыны жасап бердим. Мына ушинтип трактор мына жаңы үлгүдөгү боле азыркы мезгилде талаага жооп бере турган, культивацияга жакшы иштей турган, кичине огороддордо ham иштей бере турган культивация трактор жасап чыгарды. Баткен районунун Бозадыр айылында мындай кичи трактор алгачкы жолу жасалгандыктан бардык эле айыл тургундарынын жерлерин айдоо маселеси чечилди деп айтууга болбойт. Кытайдан өндүрүлгөн тракторлор элеттик дыйкандардын капчыгына туура келбейт. Бул абдан муктаж нерсе. Себеби айылда бир жалгыз трактор эч жака жетишпейт. Ушундай трактордун жок дегенде бир айылга 20-20 болуш керек. Мына бизнесмендер алып келип сатып атат, бирок аябай эле кыймат. Кыргызстан агрардык өлкө болгондуктан айыл чарба техникаларына муктаждыгы күч. Мындан сырткары аз аянттагы жерлерге техника такыр эле жок. Жаш Тилек айылында да жер айдап, эгиндин астын жумшартып туруучу шайман кураштырылган. Мунун пайдасы мисалы бир адамды бир күндө 350 сомго бир күн чабак алып келесиң да, мисалы ловияга алып келсеңиз 10 адам боло турган болсо 3,5 миң болот. Ал бул бир күн кечкече 3 литр бензин жейт. 50 сомдон болгондо 150 сомдук бензин куясыз. Элеттик темир усталар айылдаштарынын муктаждыктарын эске алуу менен бирге Киреше булагында өздөштүрүштү. Мамлекет тараптан колдоо болсо, дагы да жаңы нерселерди чыгарууга кызыктар экендиктерин билдиришет. Нургазы Жайнаков, 7 канал, Баткен.